Жогорку кеңештин 9-декабрындагы жыйынында депутат Дастан Бекешев сугат мезгилинде Казакстанга токтогул кесинен кошумча суу агызылганы боюнча так маалымат берилүүсүн талап кылды. Бекешев электр энергиясы жана сугат мезгилинде суунун берилиши боюнча эч кимдин маалыматы жок экенин белгиледи. Ошондой эле ал бул маселеде түшүнүксүз жагдайлар бар экендигин белгилеп, ызы-чуу кылбай так маалымат берүүсүн талап кылды. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу президенттин өкүлү. Кечеден баштап жаңылык чыккандан кийин бизге көп эле жарандар кайрылып баштады да. Мына кечеле мындай сообщение чыкты. 330 миллион куб метр сууну биз Казакстанга жайында бердик деп. Ушул кезде, ушул учурда бир топ бизге фермерлер, дыйкандар кайрылышканда, сууну бергиле. Биз айтканбыз, суу аз, суу жок деп айтканбыз да. Мына кечеле укканда сразу эле чалып башташты. Сиз алдаган турбайсызбы бизди деп. Менимче мага эле эмес, башка депутаттарга дагы кайрылышкан. Менимче кечеле дагы башка депутаттарга чалышкан. Вот так маалыматты бергилечи. Качан биз сууну бергенбиз? Эмнени алдык сууну бергенден кийин? Токтогул КЭС жазында иштейби, иштебейби? Так маалыматты бергилечи, так. Биз электроэнергияны алдык деп атасыңар. Качан алдык? Канча киловатт саат алдык? Бекер алдык алганбызбы же акча менен алганбызбы? Так маалымат керек болуп атат. Себеби бизде дагы так маалымат жок. Ошол боюнча керек болсо бүгүн эле пресс-службага толук маалыматты бергиле, толук. Канча киловатт саатты бизге Казакстан берген? Кайсы баа менен берген? Себеби биз же акча менен алдык, же суу менен алдык, түшүнбөй калдык да. Эмнеге анда азыр биз Туркмения менен сүйлөшүп атабыз, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп атабыз. Анда бекер бербейби бизге электричествону? Так маалымат жок. Ошондуктан азыр ызы-чуу болбосун десеңер, анда так, ачык, толук маалыматты бергиле. Рахмат.